Урматтуу журналисттер, урматтуу катышуучулар, биз баарыбыздын эсибизде бар. Конституция, ушу азыркы конституциябыз кандай убакытта кабыл алынган, Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта кан төгүлүп кетти. Аябай татаал учурда убакыттын аздыгына карабастан конституциялык кеңешме иштеп чыкты. Кыска убакыттын ичинде. Ошон үчүн бир четинен алып карасак, бул мындай убактылуу учурдун же өткөл учурдун конституциясы деп да айтсак болот да. Себеби деген аябай шашылыш түрдө, аябай мындай кыска эмеде каралган. Ошон менен бирге кийин бизге баарыбызга маалымат жетти. 2020-жылга чейин бул конституция өзгөртүүлөрдү киргизген болбойт, тыюу салынат деп. Айрым дебейли көпчүлүгүбүз эле кандай түшүндүк? Бул конституцияда жазылып калыптыр ушундай 2020-жылга чейин өзгөрткөн болбойт деп. Конституцияны өзгөртүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Ошондуктан айла жок, ушу 2020-жылга чейин каалайбызбы, каалабайбызбы, ушу менен жашап келебиз деген ойго келдик. Бирок биз документтерди карап чыксак, андай эмес экен. Бул конституцияны күчүнө киргизүү жөнүндө мыйзамдын ичинде ушундай норма бар экен, 4-статьясы. Башкача айтканда, бул норманы жогорку кеңеш бир голосование менен, бир добуш берүү менен четке чыгарса болот. Мындан баштап конституциябызга өзгөртүүлөр киргизгенге жол ачылат. Себеп дегенде, ал кезде биз теориялык гана түшүнүктүн негизинде түзгөнбүз да. Андан бери 4 жылдык тажрыйбабыздан кийин биз азыр иштеген механизмдерди калтырып, иштебеген же болсо мындай бири-бирине карама каршы келе турган нормаларды карап чыксак болот. Анан биздин оюбузча конституциянын ээси эл, Кыргызстандын эли, ошон үчүн ал кабыл алганга дагы, өзгөрткөнгө дагы толук укугу бар. Өзү референдум аркылуу болобу, же болсо өзүнүн жогорку кеңеште өкүлдөрү аркылуу, бирок андай укукту эч ким чектей албайт. Башка кеп, эгерде бул конституцияны азырынча тийишпей турушубуз керек дегендер болсо, анда өзүнүн аргументациясын айтыш керек. Бүгүнкү күндө шашылыш ситуация жок. Мындай бир баарыбызды бир пикирге келтире турган, бир мажбурлай турган шарттар жок, Кудайга шүгүр. Ошондуктан ушул эме боюнча талкууну уюштурсак деле туура болор эле деген ойдобуз. Эгерде андай претензия болбосо, конституция жок, жакшы эле иштеп атат десе, анда кала берсин. Анда маселе жок. Бирок бүгүнкү күндө биздин ушуга түрткү болгон нерсебиз бизге айтылган 2010-жылы. Ушул конституция кепилдик берет саясий атаандаштыкка. Бирок бүгүнкү күндө бизде факты бар, саясий атаандаштыкты административдик жол аркылуу кысканга жол ачылып атат, ошондой аракеттер жүрүп атат. Аргасыздан биз конституцияны карап чыкканга мажбур болдук. Нурланга караганда мен үчүн татаал ситуация. Мен Атамекен менен иштегем. Мен Текебаевдин кеңешчиси болуп да иштегем. Ошон үчүн мен өзгөчө, мен кайрылышым керек партиялаштарыма. Бир эле Текебаевка эмес. Мен ошону учурдан пайдаланып азыр айтып кетким келет. 2010-жылга чейин бизде өзүңөр билесиңер кандай режим болгон. Мен ошол кезде жогорку кеңештин аппаратында иштегем. Ал жерде Ак Жолдун депутаттары иштечү. Эми бул кимдир бирөө үчүн мүмкүн мындай мифология болушу мүмкүн, бирок мен чынында айтайын. Ошол кезде ушул здание аябай мындай мустактай сезилчү да. Жылуу болуп турса деле, мындай жылына албай эле бир жумушуңа да андай көңүл салгалчу эмессиң да, жасачысың. Бирок мен ошол кезде Атамекен партиясынын аябай мындай кууntукталып эметип аткан кез болчу да. Ошолордун офисине барганда мен заряд алып чыкчумун да. Ушундай бир жылуу бир атмосфера болчу да. Барсаң ал жерде
даже кээде мындай пирожкиге, обедке наны жок, эме акчасы жок болсо дагы ушундай бир мындай күйүп турган, мындай жалындап турган эмелер партиисттер эсимде да. Алмамбет Шыкмаматов, Асия Сасыкбаева, Жомарт Сапарбаев. Мен мындай көз алдыма элестеп турат да. Ушундай мен атамекендин эмеси мен дагы эле ушул эсимен кетпейт да. Мен ушунусун өзгөчө баалачымын да. Бирок бүгүнкү күндө мен чынында айтайын, ушул эме жок болуп кеткендей бир сезим калып атат да мендечи. Партиядан жылуулук кетип калды. Баары бар, мыйзам бар, өзүнүн премьер-министр баары жоктун баары бар. Бирок мындай баягыдай эме болуп кетип атат да. Ошол эле здание жүрөсүң, кайра мустап баштады. Бир адамды тартып турган бирдеке болот. Мен ошону өзгөчө баалайм. Ошону сактап калыш үчүн мен керек болсо партиядан чыгып атам. Мен ойлойм, муну дагы партиялаштар эстеш керек. Кече кандай эле, бүгүн кандай эле. Ушул орто жолдон эмнебизди жоготуп алган жокпузбу? Бул аябай своевременный вопрос. Бул давно созрел. Муну кылтымдап түзүп айтышыбыз керек. Муну сиздер баштабасаңар, биз баштасак, эртең кеч бирөө башташка келет. Действительно, Конституцияда кемчиликтер көп, ултура көп, элдин колун байлап 2020-да токтотуп койгон. Ошон үчүн я мало верю, что бул азыр кайрылган булар угат. Укпай койсо, жыйынтык болбосо, келем адамыбызда кандай? Ушул ойду айтып токтоп каласыңарбы? Муну жогорку кеңеш чечиш керек. Биздин билишибизче буга референдумда өткөзүүнүн кажети жок. Бул норманы алып салууга. Муну жогорку кеңешке эле мыйзам долбоорун киргизебиз. Анан ушул депутаттар чечсин. Калтырабы же калтырбайбы? Биз айткан жокпуз азыр Конституцияны өзгөртөбүз деп. Өзгөртүүгө жол ачып коелу деп атабыз. Кеп ошол жөнүндө гана болуп атат. Эгерде ушул депутаттар жок, болбойт, кала берсин, ошо баягы сиз айткандай баягы чырмалган эме боюнча 2020-жылга чейин тура берели десе, анда элде пикир жаралат. Мына ушундай ойдо экен, позициясы ушундай экен деп, анан шайлоодо өзүнүн баасын берер деген оюбуз бар. Эми мажбурлай албайбыз, бул депутаттар, эл шайлаган депутаттар. Алар кандай чечсе ошондой болот.